Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. 59. hadis. An Aişe radıyallahu anha enne Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه Muslim. Ayşe enemiz radıyallahu anha rivayet kılat. Чынында Аллахтың пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты. Чындығында жұмшақтық бір нәрседе табыла тұрған болса, анығында ошол нәрсені зыйнаттап, қоздап, толықтап қойот. Бір нәрседе табылбай тұрған болса, чынында ошол нәрсені айыптуу қылып қойот. Имам Муслим риваят қылған хадиске түшүндүрмө. Бардық іштерде жұмшақ болу керек екен. Бұл хадиске көрө жұмшақтық исламдағы ең урматтуу орду бийик саналған, мақталған сыпаттардың бири болуп саналат. Жумшактык момундун толук болгон, момунга жарашкан, момундун толук болгон сыпаттардын бири. Аллах Таала жумшак боорукер, жумшактыкты, боорукерликти жакшы көрөт. Ошондуктан сөздө болсун, амалдарда болсун, жумшак боорукер болууга аракет кылуу керек экен. Жана ошондой эле үй бүлөдө да аялына карата, жана балдарына карата жумшак мамиледе болуусу керек экен ар бир пенде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен рахима валау забихата усфурин рахимахуллаху яумал кияма." Ким эгер бир чымчык сойсо да, райым кылса, жумшактык кылса, кыямат күнү ошол пендеге Аллах Таала жумшактык кылат, мындайча айтканда райым кылат. Бул жумшактыктын акыр акыбети жакшылык болорун бул хадистен билип алдык. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, Жарир ибн Абдилладан риваят кылынат. Бул киши айтат: "Мен пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан уктум: "Мен юхрамир рифка, юхрамил хайра кулла." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким жумшактыктан кур жалак калган болсо, ал жакшылыктын барысынан кур жалак калыптыр" деп айткан. Хадистен алына турган экинчи пайда: бул хадисте ар бир иште жумшак болууга үндөө болуп жатат. Эгер адамдарга жакшылыкты үйрөтөмүн деп максат кылсаңыз, алар тараптан келе турган өжөрлүктөргө жана кайсарлыктарга сабыр кылуу керек болот. Хадистен алына турган үчүнчү пайда: Куранда мына ушул жумшактык тууралуу мындай айтылган: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум, валау кунта фаддан гhalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." О Мухаммад, Раббиң тарабынан болгон райым себептүү сен аларга, сахабаларыңа жумшак мамиле жасадың. Эгер орой ташбоор болсоң, алар сенин айланыңдан тарап кетишмек. Бул аятта айтылган сонун адеп ахлак үлгүлөрү дини жетекчи үчүн айрыкча зарыл нерсе. Анткени адамдар анда ушундай сонун мүнөздөрдү көрсө гана динге жабалактап келишет. Ал эми ал орой адепсиз болсо, адамдар анын өзүнөн гана эмес, динден да түңүлүшөт. Wallahu a'lam.